Балдар, таш кулак, Акма кулак, кум кулак. болбой оболу, Рух эштин түрдүү жомогу. Күнүгө угуп бөбөктөр. куйма кулак бололу. Вьетнам эл жомогу. Кемпайдын көз айнек тандаганы. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке. Болот Назар, О, Шакир. Качандыр бир кезде биздин элде абдан акылсыз адам жашаган экен. Андай мако мурда кийин эч болбоптур. Андемесе анын бир жорогун айтып өтөлү. Бир күнү биздин Кемпай кошуна Абышка кемпир китеп окуган сайын көз айнек тагынганын байкап, мындай жакшы буюмга өзү да ээ болгусу келет. Ошентип көз айнек саткан дүкөнгө келип, көздөгөн буюмун сурайт. Сатуучу кардарына карап, кандайы туура келерин болжолдоп, бир көз айнекти алып берет. Мако көз айнекти тагынып, чөнтөгүнөн жылнаама алып чыгып карайт. Бирок эч нерсе көрө албай кайра берет. Сатуучу башка көз айнек сунат. Жылнаамага каадалуу үңүлгөн кардар жаратпаган түр көргөзүп кайтарат. Ошентип сатуучу улам бир көз айнекти берет. Макобуз аларды катары менен жактырбайт. Акырында сатуучу эң жакшы деген көз айнегин сунуп, аны мурдуна мингизген Макого жакшылап көз жүгүртүп, дале көрбөгөндөй көзүн үлдүрөйтүп баш чайкайт. Анын жылнааманы тетир кармап турганын көрөт. Буга абдан таң калган сатуучу суроо узатат. урматтуум, эмне үчүн сизге көз айнектер жакпай жатат? Анткене көз айнектериң начар экен. Жакшысын бергениңде кандай жазуу болсо да окуйт болчумун. Дейт Мако нааразы түр менен. Урматтуу кардар, билсек болобу? Сиздин кат сабатыңыз жоюлду беле деги? Деп бүшүркөй сурайт сатуучу. Ай, ушу кат сабатым жоюлса, сенин көз айнектериңе күнүм түшөт белейя. Деген экен тиги Кемпайда оозу мурду кыйшайбай туруп. Которгон Кубанычбек Аркабаев.